Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Бұл жұманың башында Қырғызстанда кезектегі наразычылык акциясы орын алды. Ак үй алдына болжол менен 500дөн ашуун киши чогулганы айтылды. Бирок уюштуруучулар акцияга келгендердин саны мындан алдаганча көбүрөөк экенин билдиришти. Маселе канча киши чогулганында деле эмес. Негизи жарандык коомдун бийликтин алдында койгон талаптары маанилүү эмеспи? Эгер бийлик тарап бул ирет аз гана киши чогулду, эч кандай маселе жок деген таризде коюлган талаптарга тийиштүү реакция жасабаса, а балким кийинки жолкусунда митингге катышкандардын саны көбөйүп, кайдыгерликтин арты оор кесепеттерге алып келип жүрбөсүн. Анткени акцияга чыккандардын талабы негизинен өлкөдөгү эң эле орчундуу болуп турган маселеге байланыштуу болуп турат. Бул акцияда айтылган талаптарга бийлик тарабынан көңүл бурулуп, тийиштүү иликтөөлөр жүрүп жатканы айтылды. А балким айрым саясат талдоочулар айтып жаткандай, Кыргызстанда мындай митингдердин чыгышына жалпы эле өлкөдөгү туруктуулукту бузууга кызыктар тараптар бардыр. Биринчи кезекте албетте геосаясий багыттагы шектенүүлөр турат. Ак үйдүн түздөн-түз таасири астында Кыргызстанда башаламандык уюштуруу планы ишке аша баштаганын айрымдар ачык айтып чыгышты. Албетте биздин эмес, АКШнын ак үйүнүн таасири тууралуу сөз болууда. А балким Америка, Европасы жок эле Кыргызстандагы ички кызыктар тараптардын саясатыдыр. А балким эч кандай саясаты жок эле өлкөдөгү коррупциядан тажаган коомчулук чечкиндүү кадамдарга барып баштагандыр. Райымбек Матраимовдун ысымдары аталып, айрым байланыштары көрсөтүлгөн. Акчаны кимге бересиңер? Немеге Райымге беребиз. Райымдын балдары келип кетет. Ар кыл балдар келет да, ар ретимда ар кыл балдар келип кетет. Бажыдагы мыйзамсыз миллиондор менен байланыштырылып, Кыргызстандагы эң эле таанымал инсандардын бирине айланган Райым Матраимов бул ирет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине күбө катары суракка чакырылды. Райым Матраимов 5 сааттан ачык сурак берип чыкты. Ал эми журналисттерге болсо кийинчерээк комментарий берерин айтуу менен чектелди. Журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар боюнча болсо, президенттин катышуусунда жыйын өтүп, өкмөт тарабынан иликтөөчү топ түзүлгөнү кабарланды. А балким бул иликтөөчү топ баарын ачык айкын бейтарап иликтеп, фактыларды таап чыгып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартар. А балким жөн гана убакыт өткөрүп, жыйынтыксыз жумушу менен кайрадан коомчулуктун кыжырына тийген чечимдери менен чектелер. Убакыт көрсөтөт. Басып турбайсызбы? Айтып койсоң. Комментарий жазып аласыз. Кийин берем. Канча убакыт күтөбүз? Ушунча күткөнүңүзбү? Автандил Жорабеков, Кыргызстан, Бишкек. Дагы бир ушул маселеге байланыштуу жагдай. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучусунун камакка алынышы болду. Автандил Жоробеков аттуу социалдык тармактагы Беспредел KG баракчасынын администратору оор берене менен айыпталууда. Жоробековду УКМК аймак аралык кастыкты козутуу деген шек менен кармады. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт наразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Активист 2 айга камакка алынды. А балким күч органдары ушул кадамы менен өлкөдөгү башка жарандарга коңгуроо салып жаткандыр. Бийликти сындасаң, камаласың деген белги болуп жүрбөсүн. А балким ар ким оюна келген нерселерди жазып отуруп, чындап эле аймактык касташууга, улут аралык жаңжалга алып келиши мүмкүн болгон посттор көбөйгөн болсо, дал ушундай ооздуктоо зарылчылыгы келип чыккандыр. Иши кылып ушинтип отуруп, эгемендүү Кыргызстанда катаал диктатордук режим орноп калбаса болгону. Уважаемый Жээнбеков Сооронбай Шарипович, прошу вас обратить внимание на безосновательное обвинение, заключение под стражу.
Кыргыз чиновниктер арасындагы байлык жашыруу аракети күчүндө турат. Жогорку кызматтагылардын биринин унаасы жок болсо, башкасы үй жайсыз байкуштай эле элес калтырат. Ондогон фирмаларын жашырып, өзүн өтө эле жупуну көрсөткүсү келгендери да бар. Бир жыл ичинде бир тыйында чыгаша кылбаган депутаттарды өкмөт мүчөлөрүн да көрүүгө болот. А балким, чындыгында Кыргызстандын жогорку кызматтагыларынын, парламент депутаттарынын байлык мүлкү аздыр. Алар күнү түнү элим деп күйүп бышып иштеп жүрүшсө, байлык топтогонго кайдан убакыт болсун. Анан дагы мыйзам деген депутатка да, өкмөткө да бизнес менен алектенгенге тыюу салып койбоду беле. А балким бул айтылуу саясий элита жөн гана элди эч нерсени билбеген, ар кандай сөзгө ишене берчү немелер да деп ойлошобу. Эл кедеймин десе да, ушул биздин депутаттар, ири чиновниктер бул сөздү айтуудан сактанышса туура болмок беле. Анткени өз үй бүлөсүн жана дал ушуларды жакшы жашоо шарты менен камсыз кыламын деп миллиондогон кыргыз жарандары чет жакта мигрант болуп жүргөнү жалганбы? Мигранттар тышта жүргөн кечиргилей, о кечиргиле, биз силердин эстейбиз шайлоодо элең. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүңүздөр, жыйыныбызды уланталы. Саясий элита демекчи, бул жумада Кыргыз парламенти чыныгы профессионалдардан түзүлгөнүн даана көрсөттү. Жогорку кеңеш 28 ноябрда 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды дүңүнөн кабыл алды. Бюджеттин 2018-2019 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө экинчи окууга келген документтер ошол эле күнү 3-чү окуудан да өттү. Мындай чукул кабыл алуу мыйзамсыз экенин айткан айрым депутаттардын сөзү эске алынган жок. Айрым депутаттар эртерээк жыйынды бүтүрүш керек экенин түз эле айтып чыгышты. Себеп сыртта күн суук, үйдө бала бакыра күтүп отурат. А балки мына ушундай ыкчам иштей алган депутаттардын, төрагалардын айынан Бишкектеги ТЭЦ маселеси келип чыккандыр. Анда дагы өтө оперативдүү түрдө чечимдер кабыл алынганы белгилүү. А балким өкмөттү ары бери чуркатып кыйнабастан тезинен айткандарын кабыл алып бергиле деген кайсыл бир тараптын буйругу келгендир. Эмнеси болсо да жок дегенде токтомду окуп коюп анан добуш беришсе болмок. Экинчи, үчүнчү окуудан колдоп берип койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Макул 100, каршы жок, баары 100, катталды 108. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, 3-чү окууга корутунду окуп элекпи? Сиз макулдук берип этиңизби? Нам уже обсуждать об импичменте президенту. Депутаттардын бири учурдагы президентке ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү сунуш кыла коюп, кесиптештеринин кадимки жемесинде калды. Мандат ээлери президент эң мыкты иштеп жатканын айтышып, импичмент тууралуу эч кандай сөз болушу мүмкүн эместигин катарынан билдирип чыгышты. Ал эмес импичмент сунушун көтөргөн депутат айымдын уятсыз, намыссыз экенин айтууга чейин барышты. А балким бул сунушту депутат Ирина Карамушкина айтпаганда, мынчалык кайым айтышуулар болбойт беле. Мындай болбойт да. Слово импичмент вы на несколько лет опоздали, уважаемая Ирина Юрьевна. Здесь нужно нам разобраться совсем в других вопросах, но с больной головы на здоровую перекладывать нельзя. И ваши слова об импичменте, они выражают крайне бессовестную вашу позицию, Ирина Юрьевна. Так нельзя, Ирина Юрьевна. Вы защищаете своего босса, я знаю, но в то же время надо чувство стыда тоже иметь. Сеним көрсөтпөс импичмент дей бергендин кандай кереги бар деп атам, мүмкүн эле актуалдуулугу да жок деп айтат элем. Я, наоборот, согласна кальташские события рассказать, выступить. Единственно, материалов у депутатов нет. Вы дайте сначала материалы, мы ознакомимся с заключением комиссии, а потом уже будем требовать поставить Хорошо, я сейчас отвечу. Анткени бул айымды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы экендигинен улам жамандап жүргөндөр аз эмес. Бирок бүгүн ушинтип мурдагы президентти жана анын тарапташтарын кошо жамандап отургандар кезинде Алмазбек Атамбаевди ай күнгө теңеп мактап, жактап, сөздөрүнөн кадимкидей дарыланып жатышкан болчу. А балким эртеңки келечекте бүгүн мактап жаткан тараптарын да кайра эле жамандап, тебелеп тепсеп, эл душманы катары мамиле кылып калышар. А балким бул ирет махабаттары түбөлүктүү болор. А балким. Саламатта калыңыз.